Каданжайда улангандардын абалы жакшы. Өкмөт бир катар министрликтердин ишин сынга алды. Мунусунда иши канаттандырылбаган жетекчилер жумуштан бошотулган жок. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кененирээк тааныша аласыздар. Аны мен Асель Бусурманкул кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Баткендин Каданжай районунда уланып ооруканага кайрылган 5 кишинин абалы жакшы. Бул тууралуу райондук оорукананын башкы дарыгери Эркин Апазов кабарлады. Анын айтымында ооруканага жаткандардын алды бүгүн чыгат. 22 майда 5 кишиден турган үй бүлө мүчөлөрү ооруканага кайрылган. Алдын ала маалыматка караганда алар тойдон келген эттен уланганы болушу мүмкүн. 18 майда Баткен районунун Бужум айылындагы орто мектепте 7-класста окуган 7 кыз ооруканага кайрылышкан. Алар окуучу бала көчөдөн таап алган пиротехника сыяктуу затты күйгүзүп, анын түтүнүнө уланганы айтылган. Өкмөт жыйынында министрликтердин иши сынга алынды. Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өткөн отурумда транспорт жана жолдор, маданият, маалымат жана туризм, айыл чарба, тамак аш өндүрүү жана мелиорация, саламаттыкты сактоо министрликтеринин мамлекеттик каттоо кызматынын иши канааттандырылган жок. Анда айрым берилген тапшырмалар, өкмөттүн токтомдору, мыйзамдарды аткаруу кечиккен же такыр аткарылбай калган учурлар бар экени айтылды. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмаматовдун кызматына шайкеш келбескелери каралсын деген сунуш берилди. Ошондой эле социалдык өнүктүрүү министрлигинде ал ишемдиктер аныкталганы белгиленди. Ал эми өзгөчө кырдаалдар ички тышкы иштер министрликтеринин иши мактоого алынды. Быйыл жаздын кеч келүүсү менен жазгы тала иштери 25 күнгө кечикти. Бул тууралуу айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев өкмөт жыйынында билдирди. Айтымында учурда айыл чарба өсүмдүктөрү айдалып жатат. Быйыл будайдын аянты кыскартылып, кант кызылчасын көбүрөөк эгүүгө басым жасалууда. Бирок дыйкандарда каражат аз болгондуктан жаңы өрөөндөрдүн түрлөрүн айдоого шарт болбой турат. Ошондой эле аталган министрлик аба айынан улам өзгөрүп турганына байланыштуу мындай кырдаалга туруштук бере алган өрөөндөрдү эгүүнү сунуштоодо. Ушул тапта өкмөт үйүндө учурдагы жазгы тала иштери жөнүндө жалпы жыйын өтүүдө. Улуу ата мекендик согушта курман болгондордун сөөгү коюлган жерлер дайынсыз жоголгондордун дарыги тууралуу республикалык компьютердик маалымат банкы түзүлөт. Мындай токтомдун долбоору Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин жыйынында кабыл алынды. Согушта дайынсыз жоголгондорду издөө иштерин жүргүзгөн ыктыярдуу отряддардын өкүлдөрүнүн белгилешинче, согушта дайын дарыги белгисиздердин эсеби 56 миңден ашат. Алардын айрымдарынын сөөгү Европа мамлекеттеринен дагы табылууда. Экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандын ошол кездеги калкынын ар бир 6 адамы катышып, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры намын алышкан. Баткендин Тажикстан менен чектеш аймагында электр мамылары 2 айылдын талашында калды. Каксайлыктар аны электр энергиясын тартуу үчүн мамлекеттен алган эле. Келген мамыларды кошуна Достук айылы болсо, насос менен суу тартууга колдонгону жатыптыр. Жарыксыз жаңы конуш түптөй албай жаткан каксайлыктар жергиликтүү бийлик маселени өлкөнүн жалпы кызыкчылыгы үчүн чечпей жатат деп нааразы. Окуянын чоо жайынан биздин кабарчыбыз кабар алды. Мамыларды алып келүүгө Каксай участкасынын тургуну маркум Урулка Алембаева көп чуркады. Ал дайым Кыргызстандын чек ара кызыкчылыгы үчүн жан үрөгөн адам эле. Бул үчүн чек арачы аял деген атка да конгон. Өз аракети менен мамлекеттен 30 дана электр мамычаларын алдырып, аймакка насос аркылуу суу чыгарууну да максат кылган. Бирок анын көзү өткөндөн кийин баштаган иши ара жолдо калды. Мамычаларды болсо Достук айылына бергени жатышат. Апам неме кылган, караган жерге апарак тартып бергиле деп эске неме кылсак, жок, ал жака болбойт. Айылга апарабыз, айылда насос суу чыгарган дарыяга насос коюп беребиз. Насостун өзүгө дагы башка столбалар келген, башка трансформатор келген дейт. Ол каяка кеткен, оны эч ким билбейт. Эгер мындагы электр мамычалар орнотулуп, аймакка ток келсе, чек арадагы Каксай участкасынын жашоочулары да жарык менен камсыз болмок. Каксайдан 60 үй бүлөгө тилке берилген. Бирок электр зымдары тартылбаган үчүн эч ким үй сала элек. Эки кожолук учурда конуш түптөп, генератор менен күн кечирүүдө. Келгенибизге 2 жыл болуп калды. Ушу свет жок. Ошентип немеде кыйынчылыкта отурабыз, эми границада. Свет ошо бензин менен движок менен неме кылып отурабыз.
Tacikistan endi сүйлөшүп бир неме кылса 1 сааттан берген жок, үзүп таштады кайра неме кылып. Каксайлыктардын жарыкка жетебиз деген үмүтү орундалбай калчудай. Бул жака деп келген электр мамалары Достук айылына дарыядан суу чыгарууга колдонулат. Анткени айылга суга суу Тажикстан аркылуу келгендиктен дыйканчылык кыйноодо. Айрым учурда кошуна өлкө арыкты тосуп коюп, 100 чакты кожолук суусуз калат. Ошентип мамалар Каксайга да Достукка да аябай зарыл болуп турат. Муктаждыктан улам айыл элинде талаш тартыш жаралды. Ошо райондук мамлекеттик администрация, ошо райондук ресми биргеликте эң негизги болгон ошол насос менен сууну камсыз кылуу боюнча насостук станцияны баштап, насос куруу боюнча иш баштап, калган мамчалар, артыкча болгон мамчалар Каксай участкасына электр энергиясын тартуу боюнча иш аракеттер жүрүп атат. Бирок айылдык аксакалдардын айтымында дарыядан насос аркылуу суу чыгарган менен эле маселе толук чечилбейт. Анткени Союз учурундагындай аны иштетип бузулган жерин оңдоп туруу үчүн атайын мекеме жок. Анын ордуна тажик тарапта бизден суу алып жаткандан кийин сууну үзгүлтүксүз берилүүсүн талап кылуу зарыл дешет. Анткени Достук айылы менен чектешкен Тажикстандын Карабак айылы 4 күн суу сактагычынан суу алышат. Өкмөт тармагынан катуу контроль кыла турган болсо, биздин айылыбыз суудан проблема болбойт эч качан. Себеби Тажикстан бул жактан көлдөн таштаган суудан эме кылса болот. Экинчиси биздин Карабак айыл өкмөтүндө Сфарадан Лакан деген совхозго канал барган. Ошондон жөн эле сайга ташып коюп туруп проблеманы чечсе болот. Бирок ошону контролдогон жетекчи жок. Бирок жергиликтүү эл чек арага жакын аймакка жарык тартуу өлкө үчүн стратегиялык жактан маанилүү иштешет. Себеби электр энергиясы жок аймакта тургундар таштап кетишсе, Кыргызстандын эң калган жерлери кошуна өлкөгө өтүп кетет да, Каксай анклавка айланат деп коңгуроо кагышат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Балыкчы жана Ош шаарлары өз ара кызматташат. Бул тууралуу Балыкчы шаарынын мэри Алмаз Мамбетов жетектеген расмий делегацияны Ош мэри Айтмамат Кадырбай кабыл алган учурунда айтылды. Ош эми Балыкчы шаары менен эки тараптуу кызматташуу боюнча протоколго кол коет. Балыкчы шаарынын мэри Алмаз Мамбетов өлкө аймагындагы шаарлар менен бирдиктүү иш алып баруу максатында атайын делегацияны жетектеп Ош шаарына келди. Негизги максат тажрыйба алмашуу болуп эсептелет. Анын алкагында делегация өкүлдөрүнө шаардын социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү, жарандардын онлайн кайрылууларын кабыл алуу долбоору, тазалык жана шаарды көрктөндүрүү иш аракеттери көрсөтүлдү. Биз эми азыр жаңы технология заманындабыз. Заманбап жаңы технологиялар келип атат. Биз ошо Ошто ошондой технологиялар колдонулуп атканын көрүп атабыз. Ошол анан биз дагы ушул өзүбүздүн шаарыбызда дагы ушундай жаңы заманбап технологияларды киргизип, анан ушул бир обмен опытын кылалы деп ушул иш сапарыбыз менен келгенбиз. Ыйык Рамазан айы быйыл 27 майда башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Рамазан айында мусулмандар 1 ай бою орозо тутушат. Бул күндөрү таң аткандан күн батканга чейин тамак аш жегенге, суусундук ичүүгө, тамеки чегүүгө болбойт. 27 майда башталган ыйык орозонун 25 июнунда бүтөрү белгиленүүдө. Ал эми ооз бекитүү 26 майда айдын жаңырышына карата аныкталат. Сиздер кабарлардын күндүзгү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылды. Ынтымак чекиткечи сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Алдыда бар айы, кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.